победу одержал Бусурманкул Абдибаид. Ассаламу алейкум достор, бұл екі сөз долбоору. Груша койсом эмнегедир окшошпой атат, колдорум кызыл болуп. Бүгүн биздин екі сөз долбоорубузда конокто дүйнөнүн чемпиону, өзгөчө эр таймаш боюнча 30 секундта нокаут түшүргөн, жада калса 3 секунд, жада калса 1 секундта нокаут түшүргөн бул Бусурманкул Абдыбайыт уулу. Ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Кандай келип болдуңуз? Форма жакшы экен, шеф, бир анда рингке чыгып койбойлу. Неге урмат кесиң, сени уруп коеюн деп койсуң. Байк айтсаңыз, акыркы сиздин боюңуз Владислав Королевский менен болду. Ошол жакта эмне кыйынчылыктар болду? Мисалы, сиз көп мындай акырына чейин мындай достойно секирдиңиз, бирок эмнегедир нокаут түшпөй калды да тигичи. Ну, нокдаут болду, нокдаут убактарчы, бирок нокаут түшүрө алган жоксуз. Соперниңиз ушунчалык силний өзүнүн эмесинде. Вес тарабынан бир аз аябай кыйынчылык менен куудум, себептен 14 килограмм мен мурун 11-12 килограмм кочу элем. Азыр ушул убакта ошо вес куу кичине баягы бир аз толук өзүңүзгө келе алган жоксуз, Эми вес куу ушундай оор өттү, аябай. Кыйынчылыктарды сурап атпайсызбы? Анан ушундай болду. Восстановление бирок жакшы эле болдук. Бой учурунда соперникке карап дайынданганбыз, бирок аябай жакшы дайынданыштыр да бизгечи. Именно биздин тактика адамдар, мисалы үчүн соперниктер барганда болот, удобный, анан неудобный, ушундай ыңгайлуу, ыңгайсыз болот да. Анан тем более бул сол стойка менен мышташканына байланыштуу дагы бир аз кыйынчылык жаралып атты да. Сиздин бойлоруңузду карап турсак, мындай бутка вообще киргизбейт экенсиз оңой мененчи, защита жакшы экен, вольныйданчы. А өзүңүз бирок бутка аз кирет экенсиз, бирок кирсеңиз дагы туура кирет экенсиз да. Көбүнчө неге ушул бойдо мушташып атканда вольный борьбаны колдонбойсуз? Либо грэплингди колдонбойсуз? Көбүнчө сизди как боксер катары мушташат экенсиз да, стойкадан. Эми мен өзү базовый грэплинг менен машыккам. Кыргызстанда бир нече жолу атканбыз, грэплингден дүйнө чемпионумун. Анан эми баягы эмне үчүн дегенде, мен өзү стойкадан элдердин баардыгы аз ММАден эмне менен кызыктуу дегенде, ушу стойкадан нокдаун, ушундай бир зрелищанын баардыгы стойкадан болот да. Мындай кайф да, мындай. Элдер жана ударлар тийген сайын эмоцияларын чыгарып ушундай баягы жактырып калышат. Действительно стойкадан урушкан балдардычы. Өзүңүз кайсы жактан болосуз, жана жубайыңыз кайсы жактан болот? Азыркы убакта сиздин канча балаңыз бар? Ата-энеңиз каяктан, ата-энеңиздин атасы каяктан дегендей. Өзүңүз каяктан? Жет атаңыз айтып берейин. Жет атаңыз, тегиңиз ким, уругуңуз ким? Кыргызстандан болом. Анан төрөлгөн жерим Ош областы Чоңолай району Чак айылында төрөлгөнмүн. Аталарым да ошол жерде байырлап жет атабыз деген ошол Чоңолай тарапта болгон. Мисалы үй бүлөңүз ушу мушташка чыкканга каршы эмеспи? Каршы болгондо мурда, эми азыр каршы эмес деп ойлойм, же апаңыз тайма? Ушул кесипти тандагандан кийин алар деле билишет канча мал жан убакытты сарптагандан кийин бул жолдон качыш кыйын экенин алар деле билишет. Көп атасын беришип, жакшы Кудайдан тилеп турушат. Бирок көп баягы каршылыгын айтат, эми таштасаң болор эле балам ушул жолду деп айтып калышат. Анан бирок баягы көп настаивать этпейт да, мындай көп кыстабайт, өзүң билесиң деп батасын берет ар дайым. Бойду көрө алышпайт жанагындай. Переживать этишет. Бирок бүткөндөн кийин эми мындай ала чоросунан көрүп коюшат да көп. Ата-эненин жүрөгү чыдабайт да баары бир. Анан жубайыңыз ушул тараптан сизди бойго чыкканыңыз тараптан кандай колдойбу дайыма? Эми жубайым жакшы мындай переживать этип, ошол эле себептен баягы үйүңдөгү аялың, жубайың дагы жакшы настроениясы менен, даже сенде настроенаң жок болсо, настроенаңды көтөрүп, туура тамак жасап, туура сенин көңүлүңдү таба билип турса, бул дагы аябай күч кубат да. Өзүңүздү романтикмин деп эсептейсизби мындай? Романтик деп эми кандайдыр бир ченге чейин эле себептегенде мен аябай романтикмин деп айта албайм. Бирок баягы эми өзүгө тиешелүү обязанностьтарды дайыма так аткарганга. Джентльмендик, конечно. Конечно.
ырдайсызбы деп атпайсызбы? Ырдайм, ыр жазам. Иши кылса сүйлөйм. Ырдап да коесузбу? Иногда узкий кругда, бирок азыр эмес. Бир жазган ырыңыздан окуп берип коюңуз, аны өзүңүз жазган ырыңыздан. Апама арнап дагы ырларды жазып жүрөм. Апа деген атың улук мен үчүн, мен алыста тер житыңды сагынгам. 4-5 сөздүн ичиндеги мааниси мен үчүн аябай терең. Себеп дегенде апа деген бул ата эненин ыраазычылыгы, Алланын ыраазычылыгы дейт. Апанын таманында бейиш дейт. Апа деген өзү бир улуу сөз. Апа деген атың улук мен үчүн, мен алыста тер житыңды сагынгам. Апалар биз үчүн тердеп, мээнет кылып 8 баланы чоңойтуп, ушундай бир даже өздөрү мындай кээде апаларды ушундай баягы иштеп эме кылгандан келип туруп баягы кичинемде мен эсимде бар, дайыма 8 баланын кирин жуут, нанын жабат. 8 бир туугансыз. 8 бир тууганбыз да, ошондой тем более чоң ата, чогуу энем бар, атам бар. Ушундай кыйынгандан мындай жыттасаң бейиш жыттангандай. Алар уже тердет да иш кылбай берет, даже өздөрүнүн ухаживать эткенге убактылары жок болгон күндөр болот. Ошондо баягы тер жыттанат да. Тер жыттанда ошол терлер азыр мындай мен үчүн бир бейиш жыттангандай сезилет. Ушул саптан баштаганмын ушулардычы. Апа деген атың улук мен үчүн, мен алыста тер житыңды сагынгам. Ар дайым апамдын ушул жетін сагынам. Ар дайым апам мен үчүн бул дүйнөдөгү эң кымбат нерсем десем болот да. Эң кымбат. Ата энем. Буттун чувствосы күчтүү экен да, мисалы. Киргенде уже стартта экен да, мындай. Мен аябай вольниктер менен деле мушташасыз, бирок ар дайым мындай бутка көп киргиздирбейсиз да. Күрөш менен машыктыңыз беле, вольный борьба менен? Жок, мен өзү грэпплинг менен машыккам, бирок вольный борьбаны да подключать этебиз. Дайыма күрөшөм да. Ошо проходторуңуз жакшы экен, мисалы проход кирген, мисалы. Что бул мындай түз кирет экенсиз да. Эле кой. Эме бул тамашаны чындап уруп таштагансыз. Негизи даярмын да, мындай күрөшө турган моменттер болсочу. Анан геймплан деп коет, ошо агайлар менен команда менен түзүлгөн геймплан болот. Ошонун ичинде биз жалаң бул Королевскийге стойкадан күрөш алып барганга, бойду алып барганга дайынданганбыз. Задача коесуң да, мына сен чыгасың, ага правильный тактика выбрать этсең, бул уже жарым жеңиш да. Тактикаң туура болуш керек. Сизди мисалы бойго чакыргандан, грэпплингге чакыргандан алысмын да. Бирок мен күрөш жагынан күрөш албайм, бирок мен жыгылганды билем да. Андыктан сиз экөөбүз бир күрөш көрбөйлү анда, э? Мени. О, боже. Не деп айтып койдум башыма. Болду окшойт, мен нормалмын болду. Акыркы убакта бой бүтөрүнө 30 секунд калды деген аябай күчөйткенсиз да. Мындай уруп кайра мындай бутка мисалчы. Эмне себептен ушул нерсени башында жасабайсыз? Башында, мисалы үчүн, бисмилла деп баштаганда эле чыгып туруп күрөшүп баштасак, значит, бойдун жүрүшү күрөш менен уланып кетиши мүмкүн да до конца. А ошон үчүн баягы соперникке сен предложение кыласың да, сунуштайсың ба? Давайте мен стойкадан мышташам. Стойкадан көрөлү деп. Эгерде даже ал бутка кирип күрөшөйүн десе, ошону бербей отключать этип салсаң, ал психологически уже өчөт да. Ал кылайын десе бербей стойкадан урса, уже психологически өчкөндөн кийин дыхалкасы да отуруп баштайт да. Ошон үчүн баягы бербеш, эгерде мен күрөшөм десем, анда мен киришим керек да, көтөрүп чаап, до конца аны күрөш менен сыламай кетишим керек да. Как Хабиб дейт, да? Кирип турупчу. Анан эми баягы тонкистер бар, мисалы үчүн, стойкадан мышташып туруп, кайсы бир мисалы үчүн убактарга 10 секунд, 20 секунд раундтун аягына калган. Ошондо бал үчүн иштеп койсо болот да, бутуна кирип көтөрүп чаап ошол жерден гранд паунд кылса болот. Мисалы бутка кирип келатканда мындай нокаут түшүргөндөрүңүз болду беле? Эми попадать этип жүрөбүз, бирок көп түшкөн эмес, жок, андай болгон. Мен негизи бутка киргенде күрөшкөндө жөн эле эми кылып койгонду жакшы көрөм да. А сиз бутка киргендечи, өз проход киргенде мисалы, көбүнчө бир бутка киресизби, эки бутка киресизби мындай? Мен эки бутка кирем. Кандай киресиз эки бутка, мисалы, биздин көрүүчүлөргө кызык. Сиз грэпплингде жүрөсүз, бирок вольный борьба менен машыккан эмессиз да. Мисалы, бутка кирсеңиз. Мына турасыз да, мына. Турасыз, мен мындай бой алып барам. Ушундай турасыз сиз, Эми ушул жерден экөөбүз мышташып атабыз. Мышташып атканда жөн эле мынтип туруп мындай кылып киргенге болбойт да. Себеп дегенде бул бойдун ошо жүрүшүнө.
мында кылып туруп бияка тебесиң, бияка тебесиң. Бияк урасың, анан ушул жерде караңыз. Могу колду таштайсың, колду таштап туруп, ама эки бутка ушул жерден киресиң да. Ушул жерден кирип туруп. Достар, петличкасын. Бұл $500 тұрды. Так. Мен сынман жоқпын, бірақ петличкасында да. Ошо енді барыңыздар көргөндөй, биздин $500 петличка зыянга учурады, бирок мен зыянга учураган жокмун. До сих пор он живой. До сих пор. Мен мисалы бойго чыгып сетканын ичинде мушташып атам, сопернимди басып алдым. Буну мен нокаут кетириш үчүн кандай коюшум керек мисалы? Мондай койсом Жакшы. Же мондай. Сен Эми ал стиль ведения боюңа карайт да, сен кандай урасың, мисалы сен борец болсоң, анда сен задушать этишиң керек. Эгерде сен грэпплер болсоң, ошо мисалы үчүн борьба менен заниматься этсең, жок, мисалы үчүн колдорун рычаг тартып кетсең болот. Анан самый главный сен үстүндө болгондо сен контролдо болушуң керек да. Сен ыргытып беришиң мүмкүн да, сен тырышып калсаң дагы ыргытып берет. Ошон сен баардык сезип, ар бир адамдын астында турган адамдын дыханиясынан бери сезип турушуңуз керек да. Анан экинчиден сиз уруп атканда жөн эле тапырата бербей, бул дагы уруп бериши мүмкүн да. Белиңизди түз алып туруп, анан могу кол турат да, колдорун өчүргөнгө аракет кыласыңар да. Могу жака өчүрүп туруп, буну менен урасыңар. Анан бул бияка келет да, бул урсачы, буну урса, бул колун өчүрүп тур, анан буну менен урасыңар да, эки жагынчы. Анан көбүнчө могу колун өчүрүп турган акыбалда чыканак менен урганга возможностьтор бар да. Мондай болсо, монтип. Ошондой болбойт да. Не сүзгөн болбойт да. Сүзгөн болбойт да, албетте. Өзгөрөр. Досум, сен мне ушу подписчилерин караганда мне ушу сүлүк караң артык болуп кетти. Ойлончу жакшылап. Урматтуу достор, биз сүлүк караны гифт ойнотуп баштадык. Биздин гифт бир жумадан старт алат. Эгер сиз спонсор болсоңуз, сизге 30.000 живой подписчик гарантия, ал эми 50.000 ожидаемый келет. Акчасы болгону гана 10.000 сом. 10.000 сом кымбат болуп калат. Биз элди ойлоп 7.000 сом кылабыз спонсорлорго. Бизде дагы көптөгөн белектер бар. Ал эми достор, биздин сүлүк караны бир нече күндөн кийин ким утуп алат, ким спонсор болот экенин көрөбүз. Биздин гифт старт алды. Ал эми биз тааныштарды бекер кошо албайбыз. Безумно можно быть первым. Эң мындай эсиңизде кала турган бой кайсыл бой болду эле мындай? Эсиңизде калып, либо чарчап болбой калган, уже дыхалкалар жетпей калган, көздөр караңгы. Мында турулайынчы. Бой качан кайсы убакта болду эсиңизде? Ар бир бойдун өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Ар бир боюмду көрсөм өзүнүн ошондой кыйын учурлары, кыйын моменттери болот да. Баягы жеңил бой эч качан болбойт, анан жеңил бой биз издебейбиз өзүбүз дагычы. Айтып коет, эгерде бир жакта жеңил путь жол турса, эки жакта кыйын жол турса, кыйын жакты тандай бер дейт да. Себеп дегенде сен жеңил жол менен барып ийгиликке жеткениңе караганда, кыйын жол менен барып ийгиликке жеткениң бул баалуураак өзүңө жана сенин айланаңдагыларга да, сени көргөндөргө. Утулуп калып ыйлаган күнүңүз болду эле? Жок. Андай убакыт болгон эмес. Утулганда эмне болосуз мындай? Настроение болуп, бир жума мындай стресс болуп, тияк-бияк болбойсузбу? Эми бул негизи Кудай сактасын, утулуу деген өзү негизи спортсмендер үчүн көп тяжелый эме да. Психологически тяжелый испытание да. Андан бирок өтүш керек. Жакшы сөз бар эмеспи? Кто не падает, тот не встаёт депчи. Ошол сыяктуу жыгылбаган адам бутунда туруп кетиши кыйын да. Анан бирок эми ошол мен билем, мен ощущение болгон, себеп дегенде явно утулуп калсаң явно. Это нормально. Колун кысып, значит, бүгүн мен слабый экенмин, иштей турган жерлерим бар экен, мен дальше иштешим керек. А сени когда засуживает, сен калыстар тартып кое турган болсо, мына ошол нерсе андан да обидныйраак да.
ошо тартып койгон күндөр көп эле болгон да. болгон, мисалы үчүн Польшада мушташканмын. Польшада мушташканда. Ошо мезгилде Өзбекстандык болбойбу эми? жок. Кимми? Поляк бу жигит менен мушташкам, Польшада местный жигит мененчи. Себестьян Качевица деген менен. Койгондо сиз кандай мындай ызычуу кылдыңыз беле? Эми мен ойлойм да, ошол бойдо азыр көрсөм, ошол мезгилде эми бир аз болгон, ызычуу көп болгон эмес, эми бир аз эле болгон, бирок мен өзүбүздүн ой пикирибизди айтып чыгып кеткенбиз да, ал жерде бунтовать мен эч жерде бунтовать эткенди аябай жаман көрөм. Раз калыстарга өзүмдүн оюмду айттым дагы чыгып кеттим. Мындай өзүңүздү сабырдуумун деп ойлойсузбу? Сабырдуу боло турган жерде сабырдуумун. Чынын айтыш керек. Бирок рингдин ичинен сабырдуулук аябай важный ролду ойнойт. Эгерде сен сабырсыз болсоң, сабырың түгөнүп соң уже сен ошибка кетире баштайсың да. Уже сен психовать эте баштаганыңда, сабырың кеткенде өзүңдү контролду жоготконуңда уже сен уже сопердигиңе жертва болуп бересиң. Ошон үчүн психологияда жанагы стердаунда түртүшүп, көзүң карап, психологически давить этесиң, сабырдуулугун жоготосуң да анынчы. Анан во время боя аны жиннетип, сүйлөп, уруп, ушундай бир мындай жесттер менен ошону эме кыласың да адамды. Ачуу калдыкка алдырасың да, ал эгерде ачуу калдыкка алдырса, полный контрольни жоготот дагы, сага мындай жертва болуп келет да. Келгенде анан кийин сен анын ошибкалары көрүнүп калат, колуну түшүрө берет. Урам дегенде большой мындай чоң замах менен урат, неправильный проход кирип. Уже Каталарды кетире баштайт, ошо катасын наказать этип утканга. эмоцияга алдыра баштаган да. Анан ошон үчүн спортто дагы, жашоодо дагы бул сабырдуулук өтө чоң нерсе. Мен өзүмдү сабырдуу деп эсептейм. Сабырдуу эле инсанмын. Дайыма мен мисалы үй бүлөмдө болобу, семьямда болобу болгон иштерди мен шарият жолу менен, бизге шарият динибиз көргөзүп берген жол менен гана чечкенге аракет кылам. 5 намаз окуйсуз. Кудайга шүгүр, алхамдулилля. Эми ошону дин жолу менен чечкенге гана аракет кылам да. Башка жол менен чечем десең, уже сен адашасың да. Себеп дегенде биз баягы мусулман болгондон кийин мусулмандыкка дагы татыктуу жашоону алып барышыбыз керек да ошол нерсегечи. Анан ушунда гана мусулмангерчиликте бул баягы эң башкысы сабырдуулар. Дүйнөнү кимдер башкарат деген сабырдуулар башкарат. Эгерде сизди Хабиб Нурмагомедов бойго чакырса мушташат белеңиз, Мусулманкул сен менен мушташам десе. Эми бул нерсе невозможный нерсе, себеп дегенде азыр Хабиб өзүнүн карьерасын жыйынтыктады. Жок, эсили, эгерде. Эми андай нерсени мен Эгерде сиз даярсызбы, даже Хабиб ойлоп менен көрбөпмүн. мушташканга? Даже ойлоп көрбөпмүн ошол нерсени. Даярсызбы эгерде Хабиб менен мушташканга? Анын веси башка биринчиден. Менин весим башка, экөөбүздүн эмебиз. Анан эгерде ошончолук эле болуп аткан болсо, жанагындай ушунчалык ошол нерсе нужен болуп аткан болсо, конечно. Даярсыз, Конечно. Мен профессиональный спортсменмин. Мага кимди койсо противник организация, мен ошо менен мушташканга даярмын. Эгерде мени койсочу? Сени койсо, эгер сен профессионал болсоң, профессионал эмесиң да. Именно спорттан да. Может, журналистикадан, эмеден, алып баруучулуктан сен профессионал болсоң. Макгрегор менен 4 жыл, 5 жыл мурун Жоза Альдо деген боец бар болчу. Ошонун техникалары жакшы да. Анан ошо менен ар дайым мушташкым келчү да. Ошо менен мушташсам депчи. Пенсияга кетейин деп калды, эгер кетпей калса UFC'ге барсам, Жоза Альдо менен мушташып калабыз го. Хабиб менен Жоза Альдо менен. Хорошо. Сиз өзү негизи бойго чыгаардын алдында коркосузбу, мындай корку сезимдер болобу? Коркуу ар бир адамда болот да. Тирүү жандыктын баарында бар да. Анан баягы тирүү жан болгондон кийин албетте коркосуң. Бирок мен бир нерсени айтайын, боецтердин көбү мен ойлойм, өзүнүн здоровьясынан, өзүнүн эмесинен коркпойт. Мисалы мен мушташкандан коркпойм. Клетканы жаап эч ким көрбөсө эле бой менен мушташа бересиң. Эгерде эме экөөң макулдугуң же бир ортоңордо бир эме болсочу. Сен ошол жерде карап турганда сени жакшы көргөн, сага надежда берип аткан адамдардын көзүнчө сен нокаут кыласаң эле утулуп калып ошолорду дагы өзүң менен кошо ошо сен представлять этип аткан өлкөнүн намысын түшүрүп коембу деген сезим ар дайым коркунуч алып келип турат да. Ошон үчүн дайыма ошол нерсени ойлогондо бойго жакын уже сен тонуста болуп турасың да, уже жок, ошону кылбаш үчүн, ошол ошибканы кетирбеш үчүн мен эмне кылышым керек? Мен ар дайым баягы тело горячее, мозг холодный деп коет. Нокаут түшкөн эмессиз? Жок.
Нокаут түшкөн эмес. Очко менен 3 пораженияңыз бар, бирок 6 нокаутуңуз бар, биздин билишибиз боюнча. Анан акыркы бойдо канча сом төлөп беришти, мисалы контракт канча сомго түзүлгөн? Эми негизи бул бизде ушундай да. По контрактта тоже айтылып калат. Айрылган суммаңды айта албайсың да. Бирок именно Eagles FC уюмуна азыр контракт түзгөнүбүзгө түздүк. Мындай боецтерге караганда бизге особый контракт берилди. Себептен мен М1 глобалда уже пояска жетип бир шаг пояска мушташа турган бала дейм. Аны эми Eagles'ка келгенибиздин себеби да ошол баягы особый контракт, особый предложенияларды кылышты, кирдик. Мисалы көптөгөн спортсмендер бар, таланттуу. Бирок алардын кадимки эле күнүмдүк иче турган тамагы, витамини жок да. Анан сиз өзү байдын баласызбы, же ушунун баарын өзүңүз тургуздуңузбу, же ата-энеңизден жардам болуп, сен бусурман только тренировка кыл, питанияңды, витаминиңди, акчаңды биз камсыз кылып турабыз деген адамдар барбы? Эми мындай да, мен айылдан келгенде действительно мындай как спорт үчүн келгем да бул жака, анан бул жакта көп деле эч ким жок болчу. Анан ошо иштеп, тренировка кылып, одновременно иштейбиз, анан кечинде тренировка кылабыз, эртемен туруп жумушка чейин тренировка кылып, кечинде кайра ушинтип жүргөн убакыттар болгон да, начинающий баягы биринчи тренировкаларды баштап жүргөн мезгилде. Аны эми ушул бир где-то 7 жылдын жүзү болду уже эч жерде иштебейм, жалаң профессионалдуу спорт менен гана машыгам да. Мамлекет тараптан жардам келеби сиздерге? Бул аябай чоң орчундуу маселелердин бири. Себеп дегенде мамлекет олимпийский вид спортолорду, анан кийин улуттук вид спортолорго кичине көңүл бурат. Не олимпийский вид спортолор дагы бар. ММА не олимпийский вид спортолордун катарына кирет, бирок көбүнчө басымдуу жагы ММА коммерческий вид спорта да булчу. Бул акчаны каяктан табасың? ММА'да мисалы үчүн выступлениеңа акча табасың, рекламаңа, ушундай көп мисалы үчүн дүйнөлүк уровендеги адамдар ушинтип акча табышат да. Ошол себептен мисалы үчүн мамлекет тарабынан эч кандай ММАга акча бөлүнбөйт. Жана ММАдеги биринчи, экинчи номердеги балдар болсо дагы даже аларга дагы эч кандай финансы жактан булак бөлүнбөйт да. Эгерде сиз спортсмен болбосоңуз, ким болмоксуз? Ушул суроону көп беришет, бирок сен бетер эле койсоң болмокпуз. Башка мындай суроо беришет да, кайра жарасаңыз кайсы кесипти тандамаксыз, ким болмоксуз депчи. Мен эгерде байыркы, мисалы үчүн мындан Манас атанын убагында, ага чейинки убактарда болсом бир воин болмокмун, полководец болмокмун. Азыркы современный жашоо менен караганда мен боец эле болмокмун дейм да. Себеп дегенде мен өзүмдү характеристикам, мындай жашоодогу мындай ойлойм да, мен стилим, жан дүйнөм дагы ошол нерсеге көп тартат да, спортчу болуп. Кичинекей кезиңизден бери ушул тармакка кызыгат да. Эгер сиз менин ордумда журналист болсоңуз, Бусурманкул Абдыбайыт уулуна эмне деп суроо бермексиз? Жакшы суроо экен. Эми бере турган суроолордун көбүн эле берип салдың, чынын айтсам. Анан эгерде сенин ордуңда мен болгондо, мен Бусурманкул Абдыбайыт уулуна айтмакмын, 50 жылдан кийин сиз ким болмоксуз деген суроону бермекмин да. 50 жылдан кийин сиз ким болмоксуз? 50 жылдан кийин мен өзүмдө бир Кудай Алла Таалам күч кубат берип, жакшы ушундай узун жаш бере турган болсо, бир орду чоң, жакшы өзүбүздүн ордубузду, сый-урматыбызды билген кыргыздын бир аксакалдарынан болмокпуз. Небере чеберелүү дегендей, анан бир жакшы ушул бирөөгө туура кеңеш бере ала турган инсан болсом деп. Анан бул бойдон негизи ден соолук талкаланып, кандайдыр бир кийинки жашоого, мисалы 40-ка келгенде, 50-ге келгенде бунун зыяны тийбейби? Көп кимдер ушинтип ойлошот, бирок биз эртең менен кечинде күнүнө 5 саат, 6 саат бекеринен тренировка кылбайбыз. Ошон үчүн кээ бир боецтер бар, стиль ведения бойго жараша да. Кээ бир боецтер өздөрүнүн ден соолугун аябай айталар. Спаррингде дагы, бойдо дагы ушундай.
Анан кийин бойдун эртеси дагы лечение алышпайт, өздөрүн карашпайт, и тренировкада бебайт эте беришет. Бул бир. Демек туура жүрүү. Экинчиси, умный боецтер бар. Алар эмне? Алар максимально сохраняй свое здоровье. Анан кийин медисмотрдан, лечениедан полный өтүп турат. Анан мен дагы ошондой стараюсь, залда дагы көп баягындай ден соолугумду бербейм. Тренировкада башка көп удар өткөрбөш керек. Самый главный биздин башыбыз да. Анан тренировка кылганда пульсометрия, жүрөктү отургузуп албаш керек моторду. Моторчу канча согуп атат, эмне болуп атат, ошонун баарын иштеп турабыз да. Анан бойдо дагы эми баягы сиздер постоянно көрүп турасыздар. Азыр последний боюмду карасаңыздар, бир жолу коленасы өттү, бир жолу могу жерге сечка болуп кетти. Болгону 2 удар таасирдүү, 2 удар болду. Башка удар алган жокмун да. Ушундай бойлорду алып барганга аракет кылам, баягы минимальный ущерб алып, максимальный ущерб бергенге аракет кылам да соперникке. Канча жериңиз сынды эле негизи? Сынган жерлерден 1-2 мен постоянно ушу колдорумдан ушуп кетет, кээде сын майда мелкий перелом. Колдоруңуз мындай таш эле болуп калды. Азыр деле чоң ушуп бар бул жерде. Ушундай кол жагымдан бир аз эмелер болот, проблемалар болот. Анан буттан дагы болгон убакыттар болду. Анан эми мындай серьезный перелом боло элек, Кудай сактасын. Анда сиз кыргыз элине өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди айта кетсеңиз болот. Сөз кезеги сизде, урматтуу Бусурманкул мырза. Жанатан бери эле сөз кезеги менде болот негизи. Көпчүлүк учурда. Урматтуу Анда чоң рахмат деп коёбуз. Урматтуу мекендештерим, кыргыз элим, бир туугандарым, баарыңыздарды мына келип келе жаткан Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Албетте баягы айтып буга чейинки баягы интервьюларда айткан катачылыктар болсо кечиресиздер дегендей. Анан эми баягы ар дайым ушул кыргыздын жерегин көтөрүп сиздерди кубандырып жүргөнгө аракет кылабыз. Бекем ден соолукта болуңуздар. Ар дайым спортту сүйүп, бекем ыйманда, бекем ден соолукта эли журтубуз, үй бүлөбүз, жакындарыбыз жана мекенибиз менен аман бололу, тынч бололу. Жана Канат мырзанын Instagram баракчасына катталып коюңуздар. Рахмат. YouTube'га подписаться алып. YouTube'га дагы. Чоң рахмат келип бергениңизге. Ассаламу алейкум. Алейкум. Бул эки сөз долбоору болду. Бүгүн бизде конокто өзүңүздөр көрүп тургандай дүйнөнүн чемпиону, азыркы убакта уже дүйнөлүк рейтингде Бусурманкул деп, Бусурманкул, Бусу деп мисалы Кытайлар, америкалыктар дегиле койчу дүйнө жүзү поддержка кылып жаткан убак. Бул дагы кыргыздын жигити, кыргыздын сыймыктуу уулу. Ар дайым кыргыздын желегин желбиретип жүрө бериңиз. Биз сиз үчүн ар дайым сыймыктанабыз. Андыктан биз ушул эки сөз долбоору бүткөндөн кийин сиз менен бир спарринг кылып коелу, андан кийин аяктайлы, Не болду? Бери келчи. Не болду? Бери келчи. Бери келчи. Не болду сага? Я. Бул жака айтып атам дачы. Кандайсың Носка? Духиң катты го, бүгүн өзүң катты карап аткансың го? Ооба да. Чогуу интервью берип коелу, Ая шок. Чогуу интервью. Чогуу интервью. Эме кылды ичине. Келсең, Мусариф Нурмухамед тааныйсыз да, номер 1 фотографта. Шефти бир фото кылды, фотосессия кылды. Конечно, это өкөз кылайлы сүйлөшкөнбүз. Кылабыз иншалла. Сүрөткө тартынып атканда байкебиз чет жака кетип калганда. Мондан чыгабы бирдеке бир боксермуштар. Эми бой көрөм чыкса эле го. Кыздар Баш кичине адамдар баатыр адамдар болот деп жүргөн, баш кичине экен. Мен айтып атканда буга 4 жыл бокс коргом десем ишенбейт эч. Мону койчу кана.